келісілмеген, ошондуктан айрымдагы жакшы иштерди алып бараткан Өзбекстан, Орта Азия, Кыргызстан, Түркия, Кытай, Россия өкмөтү камсыз кылып атат. Бул секторлордо алар менен атаандаш түзсө болот. Канчалык деңгээлде аларга атаандаш түзө алабыз, бул суроо белгиси. Андан сырткары тейлөө жаатында жакшы иш алып барсак болот. Себеби анткенде ал жакта демографиялык проблема бар. Жанагы Орта Азиядан келип аткандардын саны көп, бирок алардын белгилүү баягындай немеден өтө элек да. Курстардан деңгээли анча эмес. Белгилүү курстардан өтүш керек, тейлөө курслардан өтүш керек, курстардан. Ошол жагда өтсүн. Дагы кандай жаатта иш алып барса болот, курулуш материалдарын камсыз кылуу жагында иш алып барса болот. Могул жерде Эмне мырза жакшы айтып кетти. Ал жерде кыргыздарыбыз көбү эле бир эле паспорт менен барып иш кылышат да. Башка мисалы еврейлердин фирмалар ачылган, ошол бухгалтериясында еврейлер жашап берет, биздин кыргыздар барат дагы бир жерден бирисин алып келип, бир жерге сатып эле ошол эле жан бакышат. Бардык бухгалтериясын башка эмелер жасап берет. Мындай сабаты жок адамдар деле эмнени каерден алышты билсе, каерге сатышты билсе, ошол менен жан багып атышат. Ийгиликке жетишип атышат. Бирок муну башка деңгээлге чыгарыш үчүн азыр мигранттардын арасынан биздин мүчөлөрүбүз бар, биздин уюмдун мүчөлөрү бар. Алардын арасында могу Түркияда окуп кеткен, экономиканы жакшы түшүнгөн консалтинговый фирмасынын ээ болгон жигиттерибиз бар. Аларды кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге ар дайым жардам берүүгө даярбыз. Ал жигиттер эмне үчүн белги алардын рекламасын кылып кеткан? Себеби ал жигиттер тарыхта биринчи жолу болсо керек элчиликке барып, Россиядагы Кыргызстан элчилигине барып, ошол жерге соолукчу барып айтышкан экен. Мен ушундай жерде иштейм, бухгалтериянын бардык курстарын окуп бүттүм, ушунчалык калың мектептерде окуп бүттүм, азыр көп тажрыйбага ээлим. Эгер кыргыздардын арасынан ал базарларды да кыдырып чыкты ал жигит, бул базардын келечеги жок. 4-5 жылдан кийин ашып барса жабылат. Бул баары стихийный неме убактылуу болуп атат азыр Россиядачы. Россияда деле совершенствуется мындай улам өнүгүп атат да, дүйнөлүк деңгээлге чыгып атат. Ошондуктан эртеңки күндө мына базар жабылып калганда башка секторлордон иш алып кетиш үчүн өзүңүздөрдү даярдаңыздар. Мен бекер түрдө неме жардам берем деп тиги кайрылып ошол үчөөбүзчү кайрылган экен, кайрылса алар күлүп туруп жөнөтүп коюшуптур да. Бул эмне келе салат депчи. Көрдүңүздөрбү? Ушундай жигиттер чыгып атат арабыздачы. Сиздин айтып кеткен нерселериңиз аябай самай айтылды. Бул жерде азыр мына форум платформамда түзүп атканы бекеринен эмес. Сиздер ошо сайтыңыздарда Азамат байка айтып кетти. Сайтыңыздарда мындай сунуштар деген жерде киргизип койсоңуздар, ошол жерде мындай жүк бара ойнолот дейт болсо, сиздер азыр мынау жерге келип токтолуп атканыңыз эле бир чоң нерсе. Россияга тиешелүү кантип иш алып баруу керек, эмне кылыш керек, ошол жакта неме болсо, суроолоруңуздар болсо, кайрылыңыздар, акысыз түрдө жардам беребиз. Муну кете белгилеп кетели. Украина боюнча айтып кеткиси келген. Украинада да Кыргызстан граждане, башка любой граждандар өзүлөрүнүн фирмаларын кура алат, обязательно налогына кереги жок. Өзүлөрү да генеральный директор куруп алат, разрешение алса. Мындан кризистен мурун Украинада бир фирма куруш үчүн $8,000 капитал требовать этсе, азыр вообще капитал требовать этпейт, $200 менен бир ОСО фирмасын куруп иш кыла берсе болот. Украина менен ар кайсы багытта иш кылса болот, анткени Украина менен Турция өзгөчө, бир эле кара деңиз бөлүп турат, эч эме жок. Мен бул жигитке бир сунуштар эметип кеттим, ручкада бизнес форум ОРГ деген бир сайт бар экен. Муяга катылган ар бир өкүлдөр, ар бир өлкөдө кандай бизнестерди кылса болот, бизнес кылуу үчүн эмне шарттар керек болсо, ар бир биз ошо информацияларды берсек, ошол эмеде блок комитет ошо жака жайгаштырып койсо, ошо веб-сайттан да билгилер алса дагы жакшы болот деген ойдомун. Америка боюнча башка мамлекеттин жарандары Америкада бизнести ача алат, бирок Америкага келиш, документ алыш башка маселе. Сен документин ачып койсоң болот, бирок жанагы кеткен $80,000 инвестиция кылып анан документ алат деген бар эмес маалымат. Эгер грин карт алам десеңиз, жанагы ал мен боюнча кайсы тармакка инвестиция кыласың, ошого байланыштуу да. Алар өсүп келе жаткан тармактарга инвестиция кылсаң тезирээк келет деген
green card alış üчүн. Бирок сен green card албай эле жөн эле виза алып эле суроолор улам көбөйүп кетип азыр бияктагы уюштуруучу туугандарыбыз дагы айтып атат убакыт чектелүү бизге бөлүнгөн убакыт бүттү дейт эркин тема кийинки панелде уланат дейт бирок азыр жакшы кыз бересизби беребиз